Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен жолугушту. Анда Анвар Ибрагим өлкө президенти Садыр Жапаровдон жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон кайрылууларды кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө малайзиялык авиакомпанияларга кыргыз тарап берген аба эркиндигинин 5-даражасын эске алуу менен эки өлкөнүн борборлорунун ортосунда түз аба каттамдарын ачуу маселелери талкууланды. Ошондой эле билим берүү, маданият, туризм, соода, экономикалык байланыштарды түзүү, инвестиция тартуу жана башка тармактарда өз ара тыгыз аракеттенүү маселелери козголду. Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим ушул жылдын 15-16 майында Кыргызстанга болгон иш сапарынын жыйынтыгы боюнча макулдашууларды ишке ашыруу үчүн Кыргызстандын министрлер кабинетинин консультанты кызматына талапкерлерди тандоо процесси жүрүп жатканын билдирди. Кызматташуу үчүн эки өлкөнүн чоң дарамети жана мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн бардык зарыл шарттар бар экендигин белгиледи.